Амансыздарбы, Супер ТВ каналының көрүүчүлөрү, жалпыңыздарга салам айтабыз. Бүгүнкү биздин жан серик берүүбүздүн алкагында дагы да осы чыгармачылык инсандар менен баарлашабыз. Бүгүн биз Каныбек Разыков агабыздын үй бүлөсү менен баарлашып, болушунча сиздерге кызыктуу маек тартуулайбыз деген ниеттебиз. Амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшы, сон Кандай өзүңөр? отурасыздар? Жакшы отурабыз. Ушу сен отургузуп койгондой отурабыз да. Жыла кыймылдап атат. Ушундай отургула дедим го. Эмне менен элек болуп атасыңар? Кичинекейлер чоңоюп атыптыр. Кичинекейлер чоңоюп атат. Кудайга шүгүр. Өзүбүз да чоңоюп атабыз. Ошо. Жеңең да чоңоюп калды кыйла. Бирок байке сиздики билинбейт ошоңуз, Баягы канча жыл мурун сахнага чыккан болсоңуз, дагы деле ошол бойдон. Ооба, көпчүлүк айтат, эмне чоңойбойсуң депчи. Билбейм, чоңойгонду каалабайм да. Бүгүнкү жан серик берүүбүздүн алкагында кантип, кайсыл жерден эмне болуп тааныштыңыздар эле деген бул салткы айланган суроо сиздер үчүн. Негизи 2009-жыл болсо керек, 2010-2009 жылдары Бишкекте таанышып калганбыз. Бишкекте Сокулукка концертке кетип атып, бизде Кундуз деген кыз бар эле. Ошол кыз Каныбек бир кызды алып албайлы, аябай жакшы ырды айткен. Беш абашка беш кемпир деген атам топ ачкан эле. Ошол топко кошо албайлыбы деди. Анан хорошо деп Дордой жакта жүрөт элек. Анан күттүк, жарым саат күттүк да. Тополек деген кафе бар, ошол жерде. Келеби жанагы кызың десем, азыр келет, просто адрести билбей атат, андай-мындай деп айта берди. Мен кечке эле күтө берем ошол кызың. Тиякта да эл күтүп атат, кете берейин, сен өзүң алып бар ошол кызды. Ол кетип калгам. Кетип калып. Мынасага жаңылык. Зымдуу үй интернети жана телевидение белекке. У мобилдик оператору жана сайма. Жаңы бирге арзан 2.0 тарифин сунуштайт. Бул ар биринде айына 30 гигабайт интернет бар 3 сим-картадан турган комплект. От үйүнүндө чексиз чалуулар. Жана Сайма Телекомдон үй интернети плюс 200 телеканал акысыз ай сайын. Бирге арзан 2.0, болгону 1290 сом. Бир эле башка сим-картадан төлөңүз. Пайдалуу? Ооба, анткени бирге арзан. Музыканы эшикке чыгарып коюп, анан компьютер ойноп отурам да. Отурсам эле Кеша деген көлдүк жигит бар эле. Каныбек байке, жүрсөңүз бир сулуу кыз келди деди да. Ох, атаң. Келсем эмне кылайын десем, жүрсөңүз, сиз көрсөңүз деди да. Мен көргөндө эмне, мен компьютер ойноп атам, кое турчу десем, бассаңыз сулуу кыз келди дем, таанышып койбойсузбу деди да. Болуптурчу деп бардым. Барсам, разделкада отуруптур, примеркада. Уялат. Уялат, 10 класста окуса керек эле, 10 класста окусаң керек эле. Ошондой эле. 10 класста окуйт эле да. 2010-жылы 10 класста. 10 класста окуйт эле. Кичинекей эле кыз эле да. Анан кирсем отуруптур. Кашы көзү кап-кара кылып боеп алган. Салмасыңар десем, салмачылык деди. Карасам нормальный. Болду, ошентип эле өтүп кеттим. Анан ошондон улам эле көп деле сүйлөшкөн жокпуз. Бир жумадай сүйлөштүк окшойт. Мен да повод бербей атам да өзүмчөчү. Бул да повод бербейтчи. Ошентип анан бир күн мындай сөздөн сөз чыгып кетип, мен сени алам, сен мага тиесиң десем, тием деди өзү сразу эле. Башталып кетти жаша. Тием деди, анда тийсең дедим, баранда үйүңө кете бер дедим да. Мен сен мектепти бүткөндөн кийин мен сени алам десем, боптур деп кетип калды ошентип. Ошондо силердин азыр ортоңордо канча жаш айырма? 8 жаш болгон. Муну мен үйүнө кетирип, муну эсимен чыгып калыптыр, муну алам дегенимчи. Качан эстедиңиз? Анан өзүм жүрө бериптирмин. Бир 11 класста окуп бүттү бул. Анан бүткөндөн кийин сиз мени аласызбы деп мага чалды. Жакшы болчу. Тоо. Мен сени алат элем деп анан алып койдум. Ошо. Сиздин көз карашыңыз менен кандай болду жаңа? Сизге кандай сөз айтып, кандай жолдор менен багынтып алды? Ошондой эле. Таанышканыбыз ошондой эле болгон. Ошентип таанышып калганбыз. Анан 11 класстын башы болуш керек эле, 10 класс эмес, ошо 11 класста окуган мезгилим эле да. Анан бул менен ошол чын эле эми артист болбойсуң, эгерде мага турмушка чыксаң, ырдабай эле коесуң деген. Анан апама звонок кылсам, как раз үйгө келе бер деди эле, үйгө барып
ошо мен 11-класста аяктадым. Окууга тапшырдым. Ортодо телефондо эле анча мынча сүйлөшүп турат элек да. Ошо. Анан кийин сентябрда сөйкө салып, ноябрда тоюбуз болду. 11-класс бүтүрүм эле дейди. 11-классты бүтүп, 1-курста 2-3 ай эле окудум дагы. Ооба, ошондой болуп калды. 18 жашымда турмушка чыккам. Шашылыш экен, эмне кылайын эми? Бунун характери өтө 27 жаш. 26 жаш элеңиз да. 26 жаш. Жакшы элекин да, 26 жаш. 26, 18, 8 жаш разницабыз да. Ошентип Үйдөгүлөр кандай кабыл алды? Мындай артист балага күбө тиесиң ба, тиндемде деген сыяктуу мындай болгон болуш керек сөздөрчү. Ооба. Эми мен өзүм ырдайт болчумун да. Ошон үчүн андай эле каршылык болгон жок. Эми возрастында өтө чоң разница бар экен деп атам бир аз неме болгон. 8 жаш чоң болуп калат, кийин кыйналат депчи. Анан эми билбейм. Турмуш пешен экен экөөбүз. кийин сураштырып көрсөм, кайнатам өзү деле кайнынемен чоң экен. Ошо өзүнүн разницасын билип анан кыйналып калбасын деген да. Негизи таанышканга чейин жакшы таанып билчү элеңиз? Кичинекейимде көрүп жүргөм. Интермедиаларда көргөм, бирок эми ойлогон эмесмин да. Как раз бул 1-класска киргенде мен 11-классты бүтүрүп чыкканмын да. Анан жана биздин интермедиаларыбыз бар эле, баягы кызыл жашыл деген, солдаттар деген. Булар 2-3 класстарында, ошол 7-класста, 6-7 класстарда көрөт элек да. ошол интермедианы ойночу экен да буларчы. Бирөөсү Сиздин интермедиаңыз менен чоңойгон турган бар. Мен интермедиям менен эле чоңоюп келаткан кыз эле мага тийип алды да. Ошо. Ошентип баш кошуп жашап атабыз. Андай баягы артисттерде артист деп айтканда негизи сөз бир аз тышыраак да. Чыгармачыл инсандарда гастроль, ар жак бер жак дегенде негизи түшүнүк аябай эле мурунку кишилерде бар эмес беле? Анда мындай үйүңүздөгүлөр ошону айткан жокпу, мындай үйүндө турбай калат, кетип калат, жак кетет, бияк кетет деген сыяктуу сөздөр айткан болуш керек сизге. Ачык айтканда. Эмне мени карайсың өзүңө? Айта берейинби дегендей карайт. Ошону айтам да. Жок, андай эле неме болгон эмес. Айтам бүгүн Аларда билем түшүнүк бар үчүн андай неме проблема болгон эмес үйдөгүлөр мененчи. Түшүнүү менен эле кабыл алышкан, ошо болгону ошол бунун чоң 8 жаш чоң экенин угуп, ошо атам эжелери экинчи аял кылып албай атабы экен, эми артист экен го деши, ошондой немелер болгон. Анан өзүнөн сурагам. Үйлөнгөн эмеспи? Точно биринчиси. Точно биринчисимби деп. Анан ошо биринчиси эле экенмин деп турмушка чыктым. Биринчиси эле. Көп да. Жолдошуңуз романтик же романтик эмес? Романтик эмес. Билбейм, ошонун өзүм да. Жокпу? Жок, романтик эмесмин. Күйөөлөрү негизи мындай келинчегинин улуу баласын деле болуп калышат депчи. Эркелесеңиз керек үйдө. Мен эркелейм наоборот. Бул чынын айтсам баягы 11-классты бүткөндө эле мага турмушка чыккан үчүн башында мен бир аз кыйналдым чынында. Эми жаш кыз. Туруп эле дискотекага барып келбейлиби, ночной клубка барып келбейлиби деген сыяктуу сөздөрдү айтып эле, ойноп келбейлиби, бийлебейлиби деп элечи. Адамды кыйнай берет да, жөнүндө отурган адамдычы. Тияга барып келбейлиби, бияка барып келбейлиби депчи. Анан башында бир аз ошондой кыйынчылык болду. Анан өзүм үйрөтүп алдым, азыр жакшы. Эми сиздин кичинекей кезиңизден эле жүрүп алам деп Рахман ага жетелеп калганда, сиз деле мисалы ошондой кылбайсызбы, тиги тойлорго алып барып? Мен негизи ошол атамдын ошол раматылык атамдын эрфине аябай таң калчумун. Азыр негизи таң калып атам да. Мен Исхактан да кичинекей кезимде 1-класста даже окуй элегимде атам ээрчип гастролдо жүргөнмүн да. Атам өзү ээрчитип алып жүрчү эле мени. Ал кезде машина жок, такси менен жүрчү элек. Бул жерге такси менен барып концерт коюп алып, ал жерден дагы такси менен экинчи жерге кетип, мен азыр антип жете албайм азыр. Мен нервим чыдабайт мен андай нерсегечи. Атам спокойно алып жүрө берет эле да мени. Канча күн карай аласыз? Апасы жок үйдө, канча күн карап тура аласыз? Карай албайт, өзү деле отура албайт. Мен үйдө эч ким жок болсо үйдө өзүм жалгыз жата албайм мен. Мен билбейм, ушундай корком. Просто самовнушение да. Корком. Жеңим аман эсен көз жара болсо 40 чыгарганы кетсе ким менен болсо кандай болот? Эжем үйүнө барып жатам.
байкем ачык айтканда азыр Instagram бүт бар техника заманы болгон. Азыр деген бүт бар аяктан сүрөтү бары бар, сүрөтү жогу бар. Атайын башкача бир аккаунттар бар, жазгандар жок эмес, бар болуш керек Instagramчы. Кандай Текшербейм да. Текшербейсиңер. Чынын айтсам Instagram Кантип тарбиялаш керек деп билбейм, негизи Instagramга бул такыр кызыкпайт. Instagram өзүндө да жок, агенти да жок, Одноклассник, Telegram, бир эле WhatsApp'ты өзүм ачып бергенмин. Калганын ачпай Өзүм гастролдо жүргөндө балдар менен сүйлөшүп турайын деп WhatsApp'ты ачып бергенмин. Чынын айтсам, колумна телефонду аз эле жыл болду да бергениме. Телефондагы мындай көп колдонбойт эле. Өзүнүн калоосу жок беле же сиздин? Жок, телефон турмушка чыкканда эле алып келип беришкен өзү. Жанагындай Өзү менен сүйлөшөт эле. Простой эле телефон эле колдонот эле. Мурун өзү негизи биз турмуш курганда 10 жыл мурун андай WhatsApp жок эле да, 10 жыл мурун WhatsApp жок болчу, жөнөкөй эле сүйлөшөт элек. WhatsApp'ты жакында эле ачып бердим да, мындай айтканда. Көп деле болгон жок да. Телефонду текшерүү үчүн кантип тарбиялаш керек? Эмне болуш керек экен? Кандай касиеттерге ээ болуш керек экен? Билбейм. Бирок 1-2 жолу тутуп алгам деп кой. Келиңиз. Башталды. Эмне менен башталды? Ал жөн эле SMS жазган кыздар экен. Анан бирок ошондо каттарын ыйлагам. Мына өлүп кетейин. Телефон чал ишенбесең, бул жөн эле кыздар деп чалдырып, өзү сүйлөшүп, мына сүйлөшүп койчу деп эме болгон. Бирок ошо таарынычты билбейм, чынында эле ашып кетсе. Жумуштун артынан жазган кыздар болчу да. Актан ал, келиңиз. Эмне болду эле? Жок, актанбай эле. Эмне деген эсемесе ал? Эми саламатсызбы, тааныш алсак болобу, ушундай дегенде бул ответ жазган да, анан мен сиз эмнеге жазасыз десем, жөн эле жазып койгон дейт да. Жазган кызга жазасың да кайра. Бирок мен дагы чындап эле ал кызды тааныбайт болчумун. Бирөөсүн тааныбайт болчумун, бирөөсүн тааныйт болчумун. Башка темага өтпөйлүбү? Тааныганыбызды айтып бербейсизби? Карачымда жаш жыл бар жок, сонун экен. Аябай катуу көрүнөсүз да, мындай мүнөзүңүзчү. Тамакты эле үйдө ылгап мындай тандап жеп болушуңуз керек эмне? Ошо тамакка Ачык айтыңыз сиз. ынжыгыраак кече Тамакты ылгап жейм бирок ооба. Кече эле жолго. жакшы көргөн суюк тамакты өтө жакшы көрөт да. Коюу тамакты андай эле көңүл сүйө бербейт. Анан көчөнүн тамагын дагы андай эле жактыра бербейт. Себеби гастролдо көп жүрүп, көчөнүн тамагын жеген үчүн көбүнчө эле үйдөн эле кылчу. Биз атайын эми көчөгө чыгып жегиз келет да. Мына жерге келип чай ичели, балдарыбыз менен кошулуп ушинтсек, үйгө эле барып тамак кылгачы, эмнерден бир нерсе ала алабызбычы, үйгө барып эле тамак кылгачы ушинте берет да. Көчөнүн тамагын жактырбайт. Суюк тамактарды жакшы көрүчү. Бир жума эле сүйлөшкөн болсоңор. Сүйөм деген сезимдерди билдирип эле болуп турган нерселерди. Сүйөм деп такыр айткан эмесмин буга. Азыркы күнгө чейин. Азыркы күнгө чейин мени сүйөсүзбү дейт да. Ооба деп коем. Деп коесуң. Сүйөм деп айтыңчы дейт да. Ооба дедим го деп коем болду. Билбейм, сүйөм деп такыр айткан эмесмин. Сиз үчүн кыйынбы? Билбейм, оңой эле. Просто эмнегедир айткан эмесмин да сүйөм деп. Сүйөм деген сөзгө татыктуу эмес деп койсузбу? Үйгөргө урушкан. Үйгөргө урушкан. Келиңиздер эми сөздөн качып эле кайра эле эме болуп кеттиңиздер. Эфирдин жүрүшүндө бири-бирибизге сүйүү сезимдерине убакыт келди. Сиз жакшы көрөм. Жакшы көрбөй көрчү. Балдардын атасысыз, биздин жашообуздун тирегисиз. Сиз жок уже жашообузду элестете албайбыз. 10 күнгө үйгө барабыз деп, ошол жакта дагы курсагым эмне болду экен, ачка калды экен деп сизди ойлонуп, ошо дайыма бар болуң, ден соолукта болуң. Жакшылыкта, балдарыбыздын жакшылыктарында бирге өмүр сүрүп жүрө берели. Ошо. Эмне деп жооп бере болду экен бул киши? Негизи мен Айзадага үйлөнгөндө эле буну өзүнө да айтып берчү элем да. Мен сени аялым катары эмес, мындай келинчегим катары эмес. Бир кичинекей кыз сыяктуу эле көрөм сени депчи. Аябай жаш кыз болчу да, действительно, кичинекей кыз болчу да. Анан көпчүлүгү мага, сен кичинекей эле кызга үйлөнүп алыпсың го, сен кичинекей эле кызды алып алыпсың го деп эле урушо берет эле мени.
Ошо сыяктуу болуп. Сени сүйөм, жаным. Көп эркелете албайтам. Келиңиздер эме жалпы жаш үйлөнгөн үй бүлөлөргө дайым үлгү болуп жүрүңүздөр. Ушу менен эфирибизди чыгыпталбыз. Сизге чоң рахмат. Келгениңиздерге урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, жан сериктерибиз соңуна чыкты. Эгерде сиз кийинки берүүдө кимди көргүңүз келсе, албетте оюңузду калтырсаңыз болот. Биз албетте сиздин кыялыңызды орнотконго даярбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламат туруңуздар.